Assalamu alaikum туғандар. Бүгін 9 ноябрь. Декабрь. Адашып кете берем да мен ушунтип. 9 декабрь минус 27ге түшүп кетти температура. Мына дизельный машина кантип жүрөт. Азыр бир видеого тартабыз. Бул эми өзүнчө бир жеке обзор. Минус 27де машинаны кызыбай, кыздырбай кантип алабы, албайбы тест да. Мен үчүн дагы тест себеп. Мен буга чейин спринтер айдагам. Спринтер жакшы эле, кыйналбай эле жүрөт. Минус 20, 22. Бүгүн минус 27. Бүгүн эртеңки саат 9. Мынакей свеча накалы көрүңүздөрбү. Тура төш. Жок. Аккумулятордун күчү жок. Тоңуп калды. Мотор дагы тоңуп калды. Албайт. Мындай да мотор албайт. Минус 27де старостын мотору от албайт экен. Тоңуп калат экен. Май кандай болсо дагы минус 27де жүргүзүп да көрбөгүлө. Мен азыр башка жолу менен жүргүзөм. Менде дизелдин атайын отопители бар. Ошону азыр сиздерге көрсөтүп кетем. Азыр эмени өчүрүп коеюн. Өчүрдүм, зажиганияны өчүрдүм. Дизелдин өзүнүн бир отопители болот. Суудун бир кызытатырган атайын магазинде сатылган печка бар. Аны 220-га улайсыз. Момундай вилкасы бар. 220-га. Бул кадимкидей патрубкага уланат. Могу жерде патрубка бар. Ошол патрубкага уланып, кирди чыктысы бар. Улап коесуз, 220 менен иштейт, достор. Мен ошону үйдө колдоном. Эч кандай кыйынчылыгы жок. Сууду 80 градуска жылытып коет. Айлантырып жылытып коет, достор. Ошону сиздерге дагы көрсөтөйүн дедим. Бүгүн ушундай минус 27де биз кандай жашайбыз. Мына улап койдум. Ал уже иштей баштады. Кол менен кармасам насос иштеп атат. Анын ичинде 1,5 киловатт жылыткычы бар. Ошол жылыткыч толугу менен циркуляция берип, айлантып сууду айлантат. Ошол, достор, эң ыңгайлуу ошол. Бизди ушул куткарат. Кыш күнү ушул нерсе бизди куткарат, достор. Аккумулятор жакшы от алат, себеп мотор тугой эмес, жакшы болот. Анан бүгүн бизге малчы, кече малчы келген. Анан баягы 220 миңдик үйдүн ээси келди. Таластан күтүп алдым. Буюрса алар поезд менен жетип келди. Рубцов шаарына жетип келди. Рубцов шаарына барып, мен түнү саат 11де күтүп алдым, достор. Ошол. Барыңыздарга ден соолук, өзүн өмүр. Бул менин досум. Биякта Николай. Привет. Как дела? Я тебя на видео снимаю. Как ты мне помогаешь, я тебя на видео снимаю. Это Николай. Бул адам өтө жакшы, жоош адам, мага жардам берип атат. Албетте, мен бул кишиге айлык берем, төлөйм. Ты овцам? Ты кому? Это овцам набираешь? Туда? Я уже овцам 2 телеги отнес. Таких отнес. Мне теперь надо сено отнести. Да, сейчас я сено отнесу. Ошо, малчыбыз келген, оштон болот. Оштон келди. Ал азыр малды карап жатат, буюрса. Бирок малымдын саны азайып калды, мен саттым. Аны жөнөтө элекпиз. Эми машинага бүгүн же эртең погрузка болот. Аны дагы тартып жөнөтөм Кыргызстанга. Мен кийин дагы чөп алып келгем, достор. Общий мына 180 түк бар. Бул кышты чыгарам деп ойлойм. Ордуна торпокторду алып келем. Торпокторду алып атканда сиздерге дагы видеого тартып чыгарам. Анан, достор, таза кандуу 1 жаш торпоктор бар. Алар ургачы, мүйүзү жок, сүт багытындагы
Эгерде кимге кызык болсо чалыңыздар. Мен аларды документальный Кыргызстанга жөнөтсөм болот. Себеп мен чоң бир эмеден алам. Племенной совхоздон алып туруп сиздерге жөнөткөнгө мүмкүнчүлүгүм бар. Эгерде сиздерге кызыкчылыгы болсо чалыңыздар. Албетте ошону бир уюштурсак болот. Аны ал кунажындар, бир жашар кунажындар. Ошол бир жашар кунажынды буюрса сиздер дагы 1 жыл карап же 8 ай карап качырсаңыздар өтө таза кандоо сүт багытындагы чоң уйлар болот. Алар кызыл степной порода менен агилерский порода бар. Агилерский порода менен чалышкан, анан ошентип селекция болуп чыгарган. Агилерский породаны да көрүңүздөр, чоң сары уйлардан кызыл уйларга кирет, сүт багытындагы уйларга. Алардын сүтү дүйнө жүзүндө эң майлуу деп эсептелет. 4,6% майлыгы бар аны. Эч кайсы башка бир уйлар теңеше албайт ал менен. Ошол кызыл степной породасы 4,6% майы болот каймагында. 10 литр береби, 15 литр береби айырмасы жок. Кээ бирки уйлардын эмеси түшүп кетет. 40 литр сүт берсе 2,6, 2,3 түшүп кетет майлыгы. А булардыкы түшпөйт. Булар өтө майлуу. Колдоруңуз менен саап атканыңызда колдоруңуз кадимкидей май болуп кетет да. Ошол достор. Ошол 1 жашар кунажындар чыкты. Эгерде кызык болсо 1 фура алып, мен 1 фура жөнөтүп жиберсем болот. Акчаларын жөнөтсөңүздөр, мен сатып алып, барып, кайсы жерден сатып алганын да көрсөтүп, племенной кагаздарын дагы алганга аракет кылам, достор. Кызык болсо чалыңыздар, сүйлөшүңүздөр, бааларыны келишсек болот.